эми түстөр өзүн аныктоодо жана кучакташууда өзүн кандай алып жүрөт, ошо боюнча дагы байкап билсек, таанысак болот экен. Демек, ушул сабакта өткөндө көбүнчө бизде тренингде ар кайсыбыз өзүн айта баштайт. Мисалы үчүн сарылар айтат экен, мен билбей атам ким экенимди, айтып коесуңарбы, айтып коесузбу деп тренерге айтат экен. Ошентип бирөөдөн жардам сурайт. Сөзсүз. Ушудан эле сарыны таанысаңыз болот. Сарылар көбүнчө чечкиндүү эмес деп айттык, Кучактаганда болсо, алар чындап рахат алып, чындап кайф алып, аларга чындап кучактаган өтө жагат. Кучакташкыла дегенде сарылар удовольствие алып, рахат алып кучакташып аткан болот. Чындап жан дили менен берилип жактырып, Эгерде сиз кучакташканда жакшы, ыраазы болуп, рахат алып аткан болсоңуз, анда сиз сарыга жакын адам болушуңуз мүмкүн, сары болушуңуз мүмкүн. Мага бардык түстөр жагып атат го, дейт көктөр. Көктөр да сонун экен, сарылар да сонун экен, кызылдар да сонун экен, жашылдар да сонун экен деп айтат. Бардыгы жакты. Мен досум, ол сарыга окшош экен бул жерчи, бул жер көккө окшош экен деп айта баштайт. Анан бул жер мындай экен да. Баса мен бир досум, анан кийин Анталияга барганда деп баштайт аны. Же бир досум анан биздин бизнеске келди эле да, башында мындай ойлоп көрсөм көккө окшоду, анан кийин карасам кызылга окшоду, анан сарыга окшоду. Кантип аныктайм мен, кантип билсем болот? Анан бир какой-то мындай дагы подсказкадан билбейсиз да, белгилүү барбыр мүмкүн деп айта баштайт, Тез сүйлөй баштайт. Кучакташканда болсо, вау, круто, прикольно, сонун экен, давай кучакташабыз, давай деп ага дагы кучакташуу процесси жагат. Кучакташуунун өзү эмес, деги эле необычный нерселер жасоо, дайым кылбаган жаңы сезимдер, жаңы эмоцияларды алгысы келет. Көктөр ошондой. Кызылдар мен сарымын деп ойлойт. Же көбүнчө сарымын деп ойлойт, себеби ал адам ойлойт, эмнеге мен бирөөлөргө дайым жардам берем го, мен сарымын деп ойлойт, Кызылдар дароо ошентет. Же болбосо дароо эле айтат, токтой тур, мен сени айтам, сен жашыл экенсиң. Сен бул жериң мындай экен, бул жериң мындай экен. Мен о жана эле таап койгом, бул лектор жана тренер айтып атканда эле түшүнгөм сеничи. Анын өзүм да түшүнгөм, мен сары экенмин да көрсө деп айтат. Кучакташууга келгенде болсо, мен кучакташпайм. Кучакташпай эле койбойлу, сөзсүз кучакташыш керекпи дегендей мамиле кылат. Анын ичинен ушулар менен неудачниктер менен кучакташып отура алам дейт. Анан эми бул кучакташкандан мага кандай пайда түшөт эле, мындай эмне выгода бар, эмне пайда бар бул кучакташкандан деп ошондой болот, Мына менин бир иним бар, нак кызылда. Шарт акча киргизип, шарт акча кылгым келет, шарт бизнес кылгым келет, таптап чубалып жүргүм келбейт дейт да. Мына дал ошо кызыл. Дагы бир кызыл иним бар, анын агасы алда фабрикте иштеген бир убакта. Ошондо ал адамдарды урушат эле да, урушуп башкарат эле. Тынбай урушуп, сен башыңы иштетсең мындай деп сүйлөй баштайт. Мына ошо кызылдар ушундай экен да. Жана Чала спортчиктеги образдагы бул элемне дейт болсо эле, Чала спортчик. Ошол да кызылга окшогон персонаждардын бири, же көккө окшогон персонаждын бири. Жашылдар муну жашылап изилдеп көрүш керек экен. Дагы материалдар барбы, окуткуса же көрө турган видеолор барбы, ошол болсо айтып коесузбу дейт. Анан кучакташканга келгенде болсо, мунун кандай пайдасы бар адамга өзү дейт. Анан кийин, бул группанын достугун бекем дейт экен да ошондо, же бул разминка турбайбы мындай. Кечке отура берип, биягыбыз тиягыбыз ооруп калат, ошон үчүн кылыш керек да деп себептерин изилдеп тапкан аракет кылат. Дайым изилдөөчү да. Эмне максатта жасап атканын билгиси келет. Мына мен да жашылмын, мен да дал ошондоймун. Кимдин эмне себептен, кайсы себептен жасап атканын билгим келет. Өзүчө мен дайым тренер болушум керек болгон үчүн ишибизде, бизнесибизде жетекчи болгон үчүн көпчүлүк адамдарды үйрөтүп, аларды жетелеп өстүрүш керек болгон үчүн, аларга керектүү жөндөмдөрдү үйрөтө билиш үчүн мен тренерлер эмнени кантип, эмне себептен жасап атат бүт билгим келет да. Ал эми кызылдар болсо билип отурбай, мен уже билем мен. Буга чейин айттык ошойт, мен билем. Алар бардык нерсени билет да. Уже түшүнүктүү да, ясно да, бул жерде түшүндүрө турган деле нерсе жок да дейт. Көп сөз кылбастан уже давайте баштайлы дейт. Мына кызылдар ушундай экен. Түстөр эми саясатта мына сары. Роза Тумбаева, мать Тереза жана айттык, Махатма Ганди. Булардын баары мына элди кыйнабай, элди кыйынчылык жолго апарбастан оңой жолго алып баруу. Ошондой эле мына благотворительный фондторго көп жардам берди Роза Тумбаева. Маданиятка көп көңүл бурду. Чыгыса мына эмоция, сезим, маданиятка жакын нерселерди жасайт, Мына сарылар ушундай болот. Көктөр мына Атамбаев, Ельцин, Билл Клинтон ошол президенттик посттон кайф алып, рахат алып жүрө беришет. Дайым карасаң жыргалчылык жерде ошол болот. Анан дайым карасаң сөзсүз сүйлөп аткан болот. Туурабы, туура эмеспи, оттой берет. Патрат, Билл Клинтон болсо саксофон көтөрүп алып, мусовкаларда саксофон өтүп жүргөн болот. Атамбаев болсо ырдап аткан болот, мына кайф алып сахнадан. Бакиев дегеле кызылдар өзү саясатта көп. Саясатта алардын 80%, 90% булар кызылдар. Кызылдарды мен билгим келет, тааныгым келет. Десеңиз, саясатчылардын сүйлөгөнүн карап, ал жүрүш-турүштөрүн карап, мына мамлекет кызматта иштеген досторуңар болсо карап көрсөңөр, ошолордун арасында көпчүлүгү кызылдар болот. Бакиев, Майра Макаева, Мадумаров, Путин, Назарбаев, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, булардын баары кызыл. Кантип билесиз? Алар дайым
кызылдар мага добуш бергиле саясатчылар. Ошондо мен силерге эмне кылышыңар керек айтам дейт. Сен мен билем бүт дейт. Аскар Акаев Филимпост продвинутый иштерди көп жасады, мына элдин аң сезими жете элек, эл түшүнө элек. Стратег да, жаштылар өтө стратег, мына 10 жыл 20 жыл ары нары карайт да. Петр I дагы же кызыл же жашыл, көбүрөөк жашылга да окшоп атат. Мына Россияны Европага жетишелик деңгээлде жаңылап модернизация кылды да. Мына жаштылар ошо окшогон нерселерге, реформаларга жакын. Өзгөртүп система курганы жакын. Анан мамлекеттик системаны, мына системасын системалаштырып, жакшы ишке киргизип коюшка да жаштылар жакшы болот. Иштерди көп жасады. Мына ал жасаган иштин пайдасын эми түшүнүп атасыз, мисалы кыргыз эли туурабы. Текебаев да мына өзүнүн ишин бүт так билет, көп жылдан бери иштеп, ичи-чикисин бүт билет, системалаштырууну да билет. Болгону алар жаштылдар айтып атабыз, харизматик ишин эмес, өтө элди өзүнө тарта бербейт алар. Кызылдар менен көктөргө окшоп. Өтө уверенный болуп эле, мактанып эле кызылдарга окшоп ушундай крутой, өзүн крутой көрсөтө бербейт, Көктөргө окшоп кечке сүйлөп, өзү тартып, күлдүрүп, элдин астында шаңдуу болуп, ошентип тартып отурбайт экен да. Эми түстөр презентация өтүп атышат, элестетип көрүңүз. Мына сарылар кызылга презентация өтүп атат. Кандай каталар жасайт экен көрөлү. Биздин бизнесте биз дос болуп иштейбиз. Баарыбыз бир туугандай мамиле кылабыз бири-бирибизге. Эч ким эчкимди кемситпейт, эч ким эчкимге баш ийбейт, эч ким эчкимди башкарбайт. Сүйлөшүп, келишип иш кылабыз. Келишип, кескен бармак оорубайт демекчи, ушундай биз иш кылабыз. Анан биз көп адамдарга жашарганы, таза продукция иштеткенде жардам беребиз. Канчалаган аялдарга үйдөн отуруп интернеттен акча тапканды жардам беребиз дейт. Мына сарылардын тили. Кызыл ойлойт. Не секта, не ясли садик битсеңдер дейт. Бири-бирине жардам берип отурабы. Анан продукцияны майда иш турбай, бул мага туура келбейт окшойт дейт. Мына сарылардын презентациясына кызылдар ушундай реакция кылат. Демек сарылар башкача презентация кылыш керек. Көрөбүз кандай, анан видеобуздун кийинки бөлүктөрүндө көрөбүз. Кызылга кандай презентация туура келет, жагат. Көк жашылга. Бул бизнесте көп адамдар менен таанышып турабыз. Канчалык көп адам каттасаң, ошончолук кеп белектер берет. Анан чет өлкөгө саякат белекке берилет. Анан канчалык көп адам менен көчөдөн таанышып, адам таппайм десең, толтурайм. Тааныштарым көп да туурабы? Мен тааныштарым мисалы үчүн биякта бар, бүт эсесең бүт чыгат. Мисалы үчүн кече Айгүл досум катталды дагы 1200 сомдук продукция алып өзүнө белек алды. Кандай соң кара? Кстати, анан ошо продукциялардын биринде мындай порошок бар, мындай деп айтат дагы. Анан порошок жөнүндө айтып атат. Баса анан бул компанияда ушундай белектер чыгып турат. Баса материнский бонус деген бар. Мына сен төлөгөндө үйдө отуруп 3000 сомдон алып турсаң болот, пенсия пособие катары. Деп көктөр ушундай айтат. Жашыл эмне дейт? Мен түшүнбөдүм эч нерсени. Кандай материнский бонус? Кандай белектер? Кандай продукция? Эмне кылыш керек? Эч нерсесин түшүнбөдүм. Каяка саякат кылыш керек? Эмне кылганда берилет? Эч нерсени түшүнбөдүм дейт жашылдар. Анан жашылдар айтат, көбүрөөк айтып берчи мону дейт. Десе көкем, түшүнүктүү эле болду го, мен сага айтып бердим го, белектер чыгат. Кийин иштегенде түшүнүп аласың. Азыр баштай берсең, давай азыр жазылда азыр. Продукция алып давай белек ал биринчиден. Деп көк ушинтип мамиле кылат экен да. Жашыл болсо, токто мен ойлонойн дейт. Анан көк ичинен ойлойт. Бул мынча чойлот ей. Жазыл эле баштай берип анан түшүнүп алат да наракта дейт. Көк ичинен. Жашыл болсо эч нерсени түшүнбөйт. Мен эмнеге жазышым керек? Эмне кандай белек? Жөн эле белек бере берүү. Нереально да дейт. Кызыл сарыга презентация өтөт. Бул бизнесте крупный акчаларды тапса болот. Мен 6 айда 100 000 айлыкка чыктым. Анан башкаларды башкарып, шеф болуп алсаң болот. Джип минеп жүрсөң болот. Мына бул бизнес ушундай келечекти берет да бизге. Эртеңден баштап сен ушуга жетиш үчүн 100 балл жасайсың. Күндө ар күнү 5 киши чакырып келесиң. Анан 2 видео көрөсүң. Ошондо сен 6 айда гарантия мен сага гарантия берем 100 000 сом айлыкка чыгасың. 1 жыл, 1,5 жылда уже джип минеп жүргөн болосуң. 2-3 жылда уже особняк үй салып алсаң болот. Мына мисалы үчүн жерде Айгүл деген бар. Ушундай болду, мындай болду, 100 000 айлыкка чыкты. Мен болсо өзүм мына көрдүм 6 айда. Эми сен го менде болбасаң керек. Мен 6 айда чыктым. Сен хотя бы 8 айда чыгасың да. Чык дегенде. Эмне тааныштарың жокпу? Издесең табасың да туурабы? Туугандарың бар, буларың бар, тигиндериң бар. Чакырсаң эле келет да. Сен хотя бы сени деп катталат дейм. Сен авторитетиң бардыр эми. Менчелик, конечно, болбосо керек, но баары сен авторитетиң бар да. Деп ушуну сүйлөйт. Кызылдар, сары болсо каяктагы 100 000. Джипти эмне кылам мен? Туугандарым, тааныштарым, жакындарым түшүнбөй калат го мен джипти эмне болсом. Мага жөнөкөй эле машина болсо болот эле. 6 айда 100 000. Көзүм жетпейт. 5 жылда квартира алсам да болот эле мага. 100 балды кантип жасайм? Ар күнү 5 киши чакырамбы? Келбей койсом эмне кылам? Эмне улар кызыкпай койсом мен эмне дейм?
экиден видео көрүш убакыт таба аламын таба албаймынбы? Эмне ондо мен Айгүл кызымды карабастан ушу видеолорду көрүшүм керек болот эми. Мен алар менен мультик кошо көрчү элем го, дейт сарылар. Анан кийин кызыл чалат. Давай, эртең, короче, ушунча сом акча ала кел. Сразу продукцияны заказ беребиз. Анан сен каттайбыз, анан ишти баштайсың. Десе сары. Макул. Деп ошодон жогулат. Чалса албай коет. Эми мен кантем буну? Көргөндө кантем эми? Эртең сурасам не дейм? Не деп жооп берем? Албай эле коеюнчу телефонду. Деп албай ошодон жок болуп калат. Аны ыйлай баштайт. Не дейм эми кантем? Эртең көрүп коет мени. Не дейм мен кыла албайм деймби? Деп анан өзүн кызыктай сезет, Анан кыз ойлойт. Бул кандай бул түшүнүксүз адам ғой. Сүйлөштү элек кече деген нерсе ойдон калат. Жашыл көккө презентация. Бул бизнесте мындай пайдалар бар. Бул бизнесте, бул компанияда акча түшүүнүн 21 түрү бар экен. Бул үчүн төлөйт экен. Бонус маркетинг, бонус материнство, бонус дегендей, мындай деп жарым саат сүйлөп берет маркетинг план боюнча. Бул бизнес 70 жылдан бери иштейт. АКШда Карл Рембург деген киши ачкан. Фабрик компаниясын болсо Алексей Нечаев деген киши ачкан. 98-жылы кризиске карабастан ачып Forbes'та журналына чыккан. Анан бул продукцияны, бул косметиканын курамында тетрапилининариум деген кошулган деп толук айтат. Эми мен айта албай койдум. Анан ал беттин терисин ичине кирип иштейт. Десе көк. Качан бүтөт? Чаман көп нерсени айтат экен го бул. Мен ушунун баарын каждый раз угуп отурсам, мен кыла албайм го, мен колуман келбейт бул. Зеригип кетип уктатып коет го мен адамдарды чакырсам. Кечке сүйлөйт экен бул, дейт көк. Анан сөзүн буза берет, сөзүн бура берет. Баса уба, жанагы менин досум бар го, ошо окшошуп кетип турбайбы бул. Апаманы көрдүм эле ошо окшогон, кана? Деп жашылдын сөзүн буза берет, анан бир убакта кой мен шашылып элем, иштерим бар эле, эртең келем, деп кетип калат. Анан жашыл презентациясы токтоп бүтүп кала берет. Шашып аттыр деп. Чынында мына түшүнүп атасыз, эки башка психология, эки башка тил болгондуктан бири-бирин түшүнбөй жатат. Тапшырма, эми сиз башкалардын жашыл, кызыл, көк, сары экендигин түшүнүүгө, табууга үйрөнүңүз. Ал үчүн сизге тапшырма. Сиз өзүңүз мүмкүн болсо жакшы тааныбаган коңшуларыңыз өтө жакшы билбешиңиз керек да, жакын досторуңуз болбош керек, бул туугандарыңыз, жакындарыңыз болбош керек. Эмнеге дегенде сиз аларды ушундай сурайм, билем десеңиз, сиз мурунку ашыкча стереотиптерди кошуп коесуз, ашыкча шаблондорду кошуп коесуз, дагы адаша бересиз. Ал эми сизге бейтааныш адам болсо жакшыраак табасыз да, оңоюраак болот табыш. Эми ошолорго барып сүйлөшүп, мындай бейтааныш дегенде такыр бейтааныш эмес, тааныйсыңар, бирок мындай үстүртөлүнөт, билесиңер бири-бириңерди. Мына ошо адам менен турганча бир сыйра суроолорду берип, ал адамды изилдеп түшүнгөн аракет кылыңыз. Сиз бул убакта эмне кылганды жакшы көрөсүз көбүнчө деп сурайт экенбиз, дегенде айтып берет. Кимдирбөө балык кармайм дейт, кимдирбөө спорт ойнойм дейт, кимдирбөө телевизор көрөм дейт, кимдирбөө документалдуу фильмдерди көрөм дейт, кимдирбөө тарых китептерди окуйм дейт, кимдирбөө эмнени көрөм дейт, мен геополитиканы көрөм дейт и так далее. Ошол боюнча анан эмнеси менен жагат ошол десеңиз, сүйлөп айтып берет. Ошондо түшүнүп каласыз. Кесип боюнча кимсиз? Ошол кесибиңиз эмнеси менен жагат сизге деп сурайт экенбиз. Ким экенин айткандан эмнеси менен? Анан айтат. Жана көрдүңүз, садикте ар кандай жооп берип атты. Ошого жараша жооптор ар кандай болот. Жакшылап угуп, сөзүнө маани бериңиз. Анан жооп берип бүткөндөн кийин азыр кайсы жерде, кайсы тармакта иштеп атасыз? Кимсе эгерде кесибиди алып келбесе, эмнеси менен ошол кесибиңиз сизге жагат, ошол иштеген жериңиз жагат, эмнеси менен жагат айтып бергенден кийин эмнеси менен жакпайт дегенди угуп туруп түшүнүп каласыз. Иши жакпаса кандай тармакта же эмне иш кылгыңыз келет эле, кандай тармакта иштегиңиз келет эле деп сурайт экенбиз, дегенден кийин ал тармак эмнеси менен жагат десек, анан бүт айтып берет. Ошондо сиз түшүнүп калат экенсиз. Эми сизге подсказка. Ошону сураганыңызда контекст уга билиңиз дайым. Мына садикте иштеп аткан болсо, мисалы үчүн кызылдар мынтет, мага балдар менен иштеген жагат. Анан балдарды башкарганда өзүнчө мындай кызык нерсе да. Башкарып күлүп карап отурасың. Бир балам бар, дүйнөнүн эң сулуусу ким десе, сиз анан мен деп жооп берет. Дайым. Анан жакшылап иштеп отуруп, келечекте завуч болбосам, Кудай буйрса деген ниеттер бар, анан кийин өзүм садигимди ачсам деген пландар бар дейт. Мына кызылдар акырындык менен масштабка чыгам деген ниет менен иштейт. Эгерде кызылдын эмес, мына бул сарынын ичинде көп убакыт кармалып калган болсо, мына кызылдар ушундай болушат. Эгерде садикте иштесе, ушинтип жооп беришет, ушунусунан түшүнөсүз. Демек бул кызыл экен, бирок сарынын ичинде кала берди деп, Ошол иште дагы мына кызылдын ишин жасап атат, жолун таап. Эми көктөр,
ошол эле садикте иштеп атса, бул жерде иштеген аябай кызык экен да, шаңдуу иш экен. Өзү бир иштеп көрөйүнчү деп келдим эле өзүчө. Көбүнчө случайно келип калышат аларчы. Бирөө аркылуу, бирөө менен таанышып көрүп калып, бирөө мактап коюп анан келишет. По приколу келип көрөйүнчү деп анан кийин жактырып калышат. Балдар менен иштеген сонун экен. Ата-энелер менен иштеп, сонун коллектив бар бул жерде. Анан ата-энелер балдардын жакшы карап койсоң, той отуруштарга чакыра баштайт экен, белекте дап келет экен. Анан мен басып өткөндө бир ата-эненин тоюнда сонун белек утуп алдым да бийлеп. Анан конкурста да айтып бере баштайт. Мына көрдүңүз, ал дайым весело, шаңдуу жашашты билет. Шудан эле билет экенсиз. Жашыл бул жерде иштеп отуруп көп нерсе үйрөнсө болот экен. Анан балдардын психологиясы кызык нерсе да. Билип алсаң келечекте өзүңдүн балдарыңды тарбиялаганда да туура тарбияласа болот. Балдардын психологиясын түшүнүп алсаң, чоңдордун да психологиясын түшүнүп калат экенсиң. Эрик Бёрд деген бир психолог бар. Ошонун китебинде чоңдордун ичинде да жаш бала бар деп үйрөткөн экен, деп өзүнүн окуган билгендерин айтып бере баштайт. Алар дайым окуп турушат, дайым өнүгүп өзүнүн үстүнөн иштеп турушат. Ошонусунан эле билесиз, алар начитанный, орусча айтканда начитанный, көп китеп окуган, көп видеолорду көргөн, көп өзүнүн ишинде же ушул психологияга тиешелүү, же өзүнүн ишине жакын, өзүнүн кесибине жакын нерселерди бүт окуп, ичи-чикисин бүт билип чагып койгон болот. Эми сарылар, балдарга жардам берген жакшы көрөм. Канча ата-энелер балдарын өздөрү караганы шарты жок да байкуштар. Айла жок, байкуштар үй бүлө багам деп ишке чыгыш керек болот. Кимдир бир Россияга кетип балдарын чоң ата чоң элерине таштаган болот. Мына биздин Кыргызстан эч өнүкпөй турган болду. Ошо саясатчылар, депутаттар жей бербестен элге жардам бергенде мына ушинтип байкуштар балдардын жанында иштеп аткан болот эле. Ошол жардамда жакшы карасак балдарды деп ушундай сөздөрдү айтып аткан болот. Ошол себептен сизге тапшырма адамдарды сүйлөтүү угуп көрүңүз. Ошол кесиби боюнча кандай эмнелерди айтып атат,